Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүнкү берүү баарыңыздар үчүн пайдалуу болот деген ишеничтемин. Анткени ошол бүгүнкү биздин коногубуз сиздерди ушундай жакшы маалыматтар менен, жакшы бир таасирлер менен толуктап берет деген ишеничтемин. Анда эмесе коногубузду тааныштырайын. Актер, режиссер Тимур Маматкулов. Кош келипсиз. Кош келдик. Мен да учурашып коеюн. Assalamu alaikum. Демек, суроолорду баштай берейин. Албетте эми ачыгын айта берейин. Мен үчүн бул өзгөчө бир сүрдүү учур. Анткени сиздей адамды чакырып, анан сизден маек алуу чындыгында өтө сыймыктуу дагы нерсе. Ошол себептүү бир аз толкуналуу болуп жатат. Туура түшүнөсүздөр деген үмүттөмүн. Эмесе алгачкы суроо мындай болсун. Сурооду бериштен мурда сиз жөнүңүздү кыскача билгендерими айтып өтөйүн. 1976 жылы Алай районунда төрөлүпсүз. Жана андан аркы маалыматтарды чындыгында таба алган жокмун. Бирок биз сизди ар бир эле кыргыз ушул бир канча жараткан ролдоруңуз менен билебиз. Алардын эң бир белгилүүсү бул президент жана Бомуш эки тасмасы. Эми бул жагы сизден болсун. Өзүңүз жөнүңүздө мен суроону мынтип айтып кое берейин. Сиз балким бир аз башкачараак жооп берсеңиз деле болот. Жаштыгыңыздагы кыялдарыңыз эмнелер болчу? Алар канчалык ишке ашты? И дагы деле кыялдануу менен жашайсызбы? Ооба, жашта кыялдар аябай көп болчу эми. Мен айылда өскөнүм үчүн, биз Союз абагында өсүп калган үчүн биздин кыялыбыз башкача, түшүнүксүз болчу. Самолетко чыгуу, ушу булутты жесе болобу, ушундай кыялдар болчу. Кийин шаарга келгенде кичине өзгөрдү. Биз баягы Союз малын, бузулган малды келип калдык. Мектептер бүтүп калдык. Ал убакта кыйынчылык мал болчу. Ошол убактарда базарский, анан мафия дегендер, блатной, крутой деген сөздөр чыга баштады. Ошол малга дал келип калдык. Ошол ал убакта кыялдар дагы башкача бузулду. Иши кылып, мал менен кыялдар өзгөрүп турат экен, ошону түшүндүм. Бирок кыялдар менен жашайбыз. Албетте. Эми мисалы жөнөкөй адамдын турмушу тууралуу айта турган болсок, мисалы мен эми өзүм ушул жөнөкөй бир ушул дарыгер катары деп кое берейин. Эртең менен 8-де ишке жөнөш керек дегендей бир ой менен турабыз да. Актерлордо да ушундай нерсе бар. Эртең менен туруп ишке барыш керек дегендей ойдо турасыздарбы? Жок, бизде аны башка актерлорду билбейм, бизде андай эмес. Бизде эртең менен бүгүн эмне ишти кандай кылсам экен? Кандай ушуну биз көп адамдар иштешкен үчүн бүгүн иштими мындай мыкты кылайын, же бир режиссерский постановка кылабы, же концерт, же спектакль, же кино болсо, биз ошол роль, ошол жашоо менен турабыз, ошого даярданып турабыз. Эртеңки күндү бүгүнкү күндү бүтөр эмес, эртеңки күндү бүгүндөн баштап даярдана баштайбыз. Ошо психологический, ошо акырындап, кечкурун башкалар окшоп Кудай сактасын эми текеберде сүйлөбөйм, биз мындай кафе, чайкана деген азыраак деме кылабыз, эртеңки даяр болуш үчүн. Кийинки суроо мындай, негизи эле ушул суроолорду мүмкүн болушунча керектүү суроолорду түзгөн аракет кылдым. Кезектеги суроо мындай, балким бул суроону бериш керекпи жокпу билбейм. Биздин өлкөбүздүн шартын эсепке алып айтып жатам. Мисалы, сиз актерсуз, негизги ушул алегиңиз ушул. Ушудан сырткары дагы бир алектенчү иштериңиз барбы, мисалы? Ооба, биз деле ошол искусстводан тышкарыда бир алек кылып көрдүк. Көбүнчө мен билбейм, башка адамдарды бир иштеп жүргөндөрдү угуп атам, көрүп атам, билип атам. Бирок алар дагы мындай шоу бизнес жактан да, бул чоң кинонун актерлорунун чечакта ошо башка алек менен иштегендер азыраак негедир. Мен деле өзүм алек кылып көрүп теле болбоду, меники окшободу. Бир-эки жыл мурун кичине алек кылып көрдүм эле. Анда да банкрот болуп, аздык тилме айтканда кидал болду. Ушу башкага тигил бизге ыгы жок экен. Негизи ушул жөндөмүңүзгө карап эле алектенгениңиз жакшы экен сизге. Ырчылык билдиребиз жолуңузга. Анан ачыгын айтыш керек, азыр быйыл сиз 50 жашка толот экенсиз. Өттүңүз уже 50 жашка. Өзүңүздүн курагыңыздан жаш көрүнөсүз. Анан ушул спорт менен алектенесизби? Жок, спорт менен алектенген эмесмин жаш кезден деле. Ошо окуп жүргөндө, театральныйда окуп жүргөндө
Аликтен кем Раматылы Казимурадилаев актер экөөбүз жакшы бардык. Алдагы 1 жылдай бар таштап койду. Мен узагыраак бардым. Ошодон кийин алектенген жокмун. Бирок анча мынча алектенип турам. Бирок өзү спорт менен искусство бир турган дейт. Өзү биз алектенишибиз керек. Азыр биз же убакыт болбой калабы, же карачылыктын белгиси. Бирок алектениш керек. Бирок барып турат элем, акыркы күндөрү чотто жалпы болуп баратам. Эми алектенсеңиз эле ден соолугуңуз үчүн экен. Ооба, бүгүн биздики эми спортко барганы биз багы спортсмендер окшоп займат этпейбиз. Биздики тренинг деп коет, биз ичинде терлеп, денебиздин формасын эме кылып ушундай кылабыз. Кезектеги суроо мындай. Азыр эми дүйнөлүк футбол болуп жатат. Азыр кайсы команданы бир колдоп жатасыз? Чын айтсам, ушу дүйнөлүк футболдун башталганын ушу бирөөдөн эле көрүп калдым. Мен илгертен жаш кезимде футболго кызыккан эмесмин. Азыр деле кызыга албайм. Футбол же мен түшүнбөйм. Бир 2 адамды жакшы тааныйм. Роналдо дегенди, анан Месси дегенди тааныбайм. Дүйнө жүзү негизинен 2ге бөлүнүп кетет да көбүнчө эле. Жарымы Роналдо десе, жарымы Месси дешет. Анда ошо футболго кызыкпайт экен, чын айтсам. Макул. Анда кезектеги суроо мындай болсун. Кайсы тарыхый ролду абдан бир жараткыңыз келет эле? Бизден белгилүү болгон. Бул актерлордун больной темасы. Мына айтканда, актерлор өзү классика, мировой классикадан 3 нерсени ойногусу келет. Жаш кезинде Ромео Джульетта деген Ромеосын, ошо орто жаш кезинде Гамлет, ал эми караган кезде Король Лир деп коет. Актерлор ушул 3 ролду ойносо, өзүнүн мындай айтканда кыйла өзүм мечтама жеттим деген эмесин аткарылса болот да. Себеби үчөө тең классика, үчөө тең оор ролдор, аябай оор. Ал эми биздин кыргыздын эмеси боюнча өзүнүкү айта турган болсок, көп ойной турган мечта. Камчыбек, Эртөштүк, Эт табылды, толтура баатырлар. Кана эми баатырларды ойноп, өзү андан тышкары өзүм дагы чоң атам да 6-класста китеп тарыхта бар, ошону деле ойногум келет. Чоң каражат болсо аны деле тарткым келет өзүм деле. Ошо өзүм чоң атам деле ойногум келет. Баатыр 6-класста жазылган экен. Өткөндө Гөргайда отуруп сүрөтүн көрүп калып, тарыхы адамдарды аябай сүйүндүм. Бир тууган эжем карындаштарыма биздин чоң атабыз түзмө-түз десек таң калыштылар, ушул кантип эле деп. Мен аталарым, абаларым ушул эмени уурубузда айткан, ошол эме ошону айтышканча ошол. Анда ошол чоң атаңыз ким болот? Кушчу бей. Кушчу бей, баатыр бир элге көрүнгөн адам. Кушчу бей 6-класстын тарыхынан бар экен. Ошонусу да ойногуңуз келет, мүмкүнчүлүк. Анда тарыхы сонун айтып беришкенде таң калгам. Ошо 51ден баштап ошо Мурдаш биздин жайлоого чейин солдаттарын топтоп, өзү көл жасалма көл, ал жерге куштарды багып, бүркүттөрдү учуртуп, өртүктөр кантип качат, бүркүттөр кантип атака кылат, ошонун тактикасын үйрөнүп, солдаттарын үйрөтүп, чагылган түшкөн таштарда кылычтарын курчутуп, сонун ушул айтып берген боюнча. Сонун мындай суроо, эми негизинен эле кино жөнүндө сүйлөшөбүз сиз менен. Айталы бардык дебесем дагы көпчүлүк ролдоруңузду өзүңүздүн мүнөзүңүз менен ойнойсузбу же киресизби ошол ролго? Өзүмдүн мүнөзүң ойногон көп актерлорго бул туура эмес. Себеби анда актерду окуган чеберчилигиң көбүнчө эми өзүң ойногон бул жакшы эмес. Албетте өзү актерлор ошо берилген ролду изилдейт. Мисалы үчүн бомушты ойносоң, бомушты изилдейсиң, ал менен жашайсың, алардын тамак ишкенин, баскан турганын изилдейсиң, аны изилдейсиң. Бир врачты ойносоң, врачтарга барып изилдейсиң, баскан турганын, характерин аласың. Бир органда адамды издесең, органга барасың, түрмөгө болсо түрмөгө отурасың, барып ошону изилдейсиң. Анан ошол жактан образ тандап, алыптан ошону жаратасың. Өзүң аны изилдейсиң да, даярданасың, изилдейсиң. Барып эле түптөр өзүң мүнөзүң окуй берсең, элге кызыксыз. Сен кандай экениңди билет элдин баардыгы. Өзүң ойнай, биринчиден макул кинодо өзүң ойнодуң, экинчиде дагы өзүң ойносоң болбой калат. Ошо кайталанма болуп калат. Андайды бизде штамп деп коет. Штамп болуп каласың да, мындай. Көп актерлор бар, аябай белгилүү штамп деп коебуз да биз, мындай. Кийими менен эле сюжет башкача, бирок роль баягы эле. Аны эми
зрительдер аны көп байкабайт, бирок биз как актерлор биз аябай байкайбыз, ким штамп, ким калп, ким чын ойноп аткандарын. Профессионал актер болгусу келген адам сөзсүз түрдө ар бир ролго кирет экен да. Ооба, ар бир ролду изилдейсиң, ар бир ролго киресиң, ар бир ролду тандайсың, анан кийин бизди тамаштап лайфхак деп коебуз. Анан орустар буква Я деп коет, же болбосо шарик деп коет. Ошо шариктерди алып образыңа жараша денеңнин ар жерине коесуң. Путуң оорса путуң учуна коесуң. Текебер болсо башыңа коюп коесуң. Текебер болуп бүкүр болсо бүкүрүн башыңа бир жерге коюп коесуң. Көрүнбөйт, өзүң билесиң. Анан кээ бирде илхом келбей калат. Актер өзү переживание деп коет, ички дүйнөсүн ойнош керек. Переживание, перевоплощение дейт. Атмосфера деп коет, анан представление деп коет. Элестетүү деген ойноо актерлор бар, элестетип. Кээ биркилер ошо атмосферага карап ойнойт. Кээ биркилер чынында берилип ички дүйнөсүн ойнойт. 3 категорияга бөлүнөт дүйнөсү боюнча. Ошо 3 категорияга өтө берет. Ошо өзүнө ылайык бир системаны алып ойной беришет актерлор. Абдан жакшы. Бизден мен тааныганда ушул Бек Борбиев өзүнүн киносун түздү да. Сизде да ушундай ниет барбы? Кандайдыр өзүңүздүн киноңузду түзөм деген? Эми ар бир актерде эле бар болсо керек. Бирок азыркы бар бизде деле. Бирок каражат маселесине келгенде эле баягы токтоп калат. А так албетте ар бир актердики бар, менде дагы бар. Мен да аябай сонун өзүмдүн да жеке бир-эки нерсе бар. Аткарып алсам гана эми. Жакшы ойлор болот экен. Албетте болот. Ниет болот. Анан ушул суроону улантсоосун азыркы сөзүбүздүн жакшы кино тартылыш үчүн эми айталы минималдуу канча бир каражат керек болот? Эми ал немеден кинонун жанрынан деп коет, жанры зависит этет. Мисалы үчүн ушул эми киночниктер кандай көрөт айтат билбейм, мисалы үчүн ужас мынага окшогон кино тартсаң азыраак кетет. Триллер, ужас ошого. Анан бюджеттин кино деген бар, экшен окшогондо боевиктерге көп кетет, исторический, эпический деп аларга көп кетет, современныйга азыраак кетет. Эми ошол эмеге кинонун сюжетине карап тартып бересиң. Анан кийин ал каражатта команда деп коет, команданы топтогону зависит этет. Аябай белгилүү операторлор, белгилүү художниктерди, белгилүү гример, атактуу күчтүү адамдарды алсаң, каражатың ошончо чоңоет. Анан кийин эптеп билгендерди алсаң ошончо азаят. Мындан билем дегендерди алсам, бирок ал профессионал чыгабы чыкпайбы айтыш кыйын. Аябай профессионал чыгам десең, белгилүү оператор, художник, гример, иши кылып баардыгын администратор, директор, картина команда топтойсуң кино тартып атканда, ошонун баарынын айлыгын бересиң. Айлыктары аябай кымбат баардыгыныкы. Ошол. Чындыгында жөнөкөй элбиз только ушул кино деле көрөбүз да. Анан актерлордун гонорары болот, алар дагы актерлордун статусуна ылайык болот. Смена деген болот. Кээ биркилер менен сменалык сүйлөшөсүң, кээ биркилер менен целый киного сүйлөшөсүң. Эми ичинде аябай эмеси көп. Түшүгү бар. Анан бирок иштеп жүргөн адамга оңой эле. Жат адамга кичине кыйынчылык көрүнүп калышы мүмкүн. Жакшы, жоогуңузга рахмат. Сиз сыйлаган 3 режиссерду атай аласызбы? Кыргызстанданбы же дүйнөлүкпү? Бирөөсү дүйнө жүзүнөн болсун, экөө Кыргызстандан болсун. Ана үчөөнтөн Кыргызстандан, үчөөнтөн дүйнөлүктөн айтып берейин. Кыргызстандан Төлөмүш Акеев, Болот Шамшиев, Долмек Садырбаев мисалы да, эми Кыргызстандыктан. Эми ошонун кино шедевр болуп кетип атпайбы? Ал эми дүйнөлүктөрдөн болсо Хичкок, Куросава, Феллини, Ким Кудук, Джон Ву, Люк Бессон көп. Көпкенде жакшы режиссерлор. Өзүм эле бир жакшы кино, жакшы кино ролго түшүп калсам же жакшы киного бара турган болсом, сөзсүз ошо Феллини, Хичкок, Куросаванын кинонун албетте көрөм. Кээ бирде актерский өзүнүкү жоголуп баратса, кээ бирде эме болуп калса, ошондой өтө күчтүү кинону албетте көрөм. Мен көрүп мындай бир күч кубат аласың да. Даярданыңыз рахмат. Негизинен бир актердун жылдызы жанып калабы же анын ушул аракетинен көз карандыбы, ушул актердун ийгилиги дегеним да? Актердун жылдызы жанып калганы деле бар, бирок бул өтө аз болот. Аз. Көбүнчө бул бизде өзү окуп жүргөндө эле айтат эле мугалимдер. 1% талант дейт эле да. 99% талантың болуп жалпы болсоң
орысша айтканда бесполезно дейт эле. Мм. Ал эми 1% талант болду, 99% эмгек болсо, ошол пайдасы көбүрөөк дейт эле да. Мгм. Кээ бирде деле бир кичине эле талантың болуп туруп, эмгек аябай күчтүү болсо, андай актерлор көп. Талант аз, бирок эмгек менен баарын утуп кеткендер болот. Кээ бир актер талант аябай күчтүү, бирок до сих пор таанылып электер бар. Аябай күчтүү талант. Биз эми окуп жүргөндө билебиз да, ким таланттуу, талант. Биринчи, экинчи курста билинбейт албетте, кийин уже билинип калат. Ким таланттуу, талант. Ошондо эле таланттуулар негедир жалкуураак болот экен. Көбүрөөк эмгектен көз каранды экен. Эмгектен, эмгек. Тармакта эле. Эмгек болбосо кыйын. Ушул сизге сунушталган ролдордон баш тарткандарыңыз болобу? Көп болот, анда аябай көп болот. Тез да болуп турат, көп да болуп турат. Азыр возраст келген сайын роль аябай тандайсың, мурункундай жаш кезде болду, берилген ролду ойной бербейсиң. Барган сайын роль тандайсың. Жакында эле болду, 1-2 кино болду ролдо. Отказ келген туура келди. Азыркы учурда кайсы кинодун үстүндө бир иштеп атасыз, тартып атасыз? Так, мындан 2 жыл мурун Периште деген, Мансурдун Периште деген киносуна Чыңгыз Мамаев, Жеңис Мановдор болуп тартылдык эле. Ал чыкты, андан кийин YouTube'га да чыкты, ошо аны билбейт экенмин. Бирок зрительге аз көрүнүп калды, неге театрга аз коюлуп калды. Анан 1 жыл мурун ошо орустардын Шумкар деген киносуна башкы ролго түштүм. Орусчасы Сокол, кыргызчасы Шумкар. Марат Амираев, Казакстандын эл артисттери, Россиянын заслуженный артисттери келип аябай чоң масштабдуу кино болду. Ошол эмеден ушу Европа, ушу Америка жакка көрсөтөбүз дегендей эме болуп атышат. Бирок ал быйыл жазда чыгыш керек эле, бирок монтаж бүтө элек экен. Ошо Москва продюсер менен сүйлөшсөк, ошо уже конец видно деп калды, аягынан чыгып калдык деген мааниде айтты. Анан өзү жакында да өзүбүз кино тарттык, өзүбүз дагы аракет кылып, кышында тартып көрдүк. Ал эми жакында эле Азамат Арыков деген белгилүү актер, режиссер дагы Адамга адам керек деген кино тартты. Анда дагы терс каарман ойноп келдим, башкы каарман, терс каарман, бирок ал августта чыгат деп атат. Азырынча ушулар. Абдан жакшы, рахмат. Кино көрөсүз деп суроо бердим, бирок буга уже жооп бердиңиз. Кино көрүп турат экенсиз. Көбүнчө кандай кинолорду көрөсүз? Тандап көрөсүзбү же тандап көрөм? Жок, аябай тандап көрөм. Кинонун ушу 10 секунд, 15 секундта ушу кызыгып же ушундай түшүнбөй атсам 1 мүнөттө эле билем. Кинонун качествосын, эмесин, статусун, кандай кино, маанилүү, маңызы барбы, жокпу. Ошол кичине көрүп эле, сезгенде эле жакшы болсо көрөм. Кино аябай тандайм. Андан көрөк эски кинолорду көрөм. Көргөн жакшы. Андан кийин негедир мультфильмдерди аябай жакшы көрөм, киного караганда. Мен баягы Мегаполис беле? Мегаполис беле? Мультфильм аябай жагам. Азыр жакында экен. Ошону 10 жолу болсо 10 жолу, 20 жолу көрөм. Анан седьмой путешествие Симбадты негедир көп көрөм, ошол мультфильмди дагы көп көрөм. Симбад кызыктуу, мен да көрөм ошону. Ошон кээ бир аябай жактырып калсам мен көрө берем. 10 жолу, 15 жолу кайра көрө берем. Корейский кинолорду кандай карайсыз? Корейский башкы көрбөйм. Өтө аз көрөм корейский кинону негедир. Бирок Ким Кудуктун киносун көрөм. Ким Кудук деген корейстин аябай белгилүү режиссеру бар. 50% Корея эли аябай жаман көрөт, 50% аябай жакшы көрөт. Ал бул аябай кинолор оор, психологически оор кинолор. Биринчи жолу мен көргөндө бир 2 күндө өзүмө келе албай жүрдүм, аябай таң калып. Анан ошонун киносун көрөм, ал корейц. Жакында өтүп кетти. Кыргызстанда келип кеткен ал Ким Кудук деген режиссер белгилүү. Жакшы. Болливудчу? Болливудтукун мындай кез-кезди эркектерин көрүп коем. Бирок Господин 420-ды негедир көбүрөөк көрөм. Аябай жакшы кино, аябай маанисиз күчтүү кино, эркектер көрөм. Анан мындай бөлүп аябай таң калам да роль ойногондорчу, мындай жерди биктеп, машинаны кармап алып,
ушундай бир 30 секунд 15 ушундайларды көрүп турам. Башында эле демек кайсы кинону көргүзсө сизден сурасак болот экен да. Мына кино кандай дегенде. Мына ошондой эле күлкүм келип ошондой эмелерин аябай таң калам да. Дегендерин көргүм келип, неге биз тартсак, неге биздики элдер ушундай ойлойм да, ушинтип тартсак биз эл көрөбү, кандай кабыл алат экен деп ойлойм да. Алардын кинонун стили башкача, алардын эли башкача, алар ошол киного, танцыга, анан кийин ушундай эмеге алар берилип көрөт да. Киносунда алар берилип алып, болжал студенттер да берилип, бийлесе ырдап көрүшөт. Анан биздики андай эмес, биздикин өлө жүрөктө ойносун ушинтип отуруп элек. Ичинчи деп көрөт алан. Отпойт. Да, анан кабыл алабы экен, ушундай галып тарсабы деп жерде ойлонуп калам. Жакшы, рахмат. Эми кээ бир учурларда чоң бир тобокелчиликтерге барышка туура келет да жашоодо. Балким жөн эле баягы калыш керек. Сизде бир жашоодо бир чоң 2-3 тобокелчилигиңизди айтып бере аласызбы? Буга чейин кылган. Ошентип көрө берейин эми дегендей бир. Мисалы кандай тобокел? Мисалы үчүн мындай түшүндүрөйүн. Мисалы бир бизнеске бир акча салган сыяктуу да, мисалы чоң акча салган сыяктуу бир тобокелчиликтериңиз болгонбу? Именно ошол тармак эмес. Кандай болсо дагы бир тобокел кылып көрө берейин деген иштериңиз. Андай бизде көп болот. Мен деле эмес, актерлордун көбүнө болсо керек. Биз көбүнчө биз ошол актерлордун чогулуп калганда көп сүйлөшөбүз. Анан биз ишенче керек болобузбу? Өзү актерлор көп айтчу эле бизге, мугалимдер дагы, чоң артисттер дагы, актерлор дагы айтчу эле. Актер как жаш баладай болот. Тышынан аябай мындай эме көрүнгөнмү, жаш баладай ишенчек болот деп. Анан таң калчумун жаш кезде. Кантип эле жаш бала? Ушул адам кантип жаш бала элестетесиң деп. Көрсө, биз чындап жаш бала болот экенбиз. Калп айтса деле ишене беребиз, чын айтса деле ишене беребиз. Баягы биз окуй берип, образ алып өзү ишендире берип, ар бир сөзгө ишене берет экенбиз. Ишене турам. Анан кийин тобокелчилик бизде актерлордо күнүгө эле болот го дейм. Көп болобу? Аябай эле көп болот тобокелчилик. Кээ бирде мындай мисалы үчүн ошо Шумкарда ойноп атканда Кашкадөрдүн ордуна тобокел салып өзүнө ойноп көрөйүнчү деп ойнодум да, опасный аябай мындай оор эме болчу, ойноп көрдүм. Анан режиссер дагы анан кийин Тимур ты, оказывается, умеешь, сам будешь делать деп мага жүктөп койду Кашкадөрдүн эмесин. Тобокелге кылып көрдүк, бир эки жерде опасный болду эми. Ал кинодо кандай чыгат билбейм эми. Балким ал жерде биз аябай коркунучтуу ойногон менен кыркып коюшу мүмкүн. Көрсөтпөй калышы мүмкүн. Бирок риск кылат экенсиз да. Ооба. Эми мисалы көп адамдар, мисалы мен деле өзүм ыраазы болбойм да, эч канааттанбайм дегендей. Сизде ушул сезим кандай? Өзүңүзгө бир ыраазы эле болосузбу? Мен туура эле жашадым дегендей бир бүгүн мисалы. Эми андай суроо баардын эле болсо керек. Эми мен башында ушундай ойлой беретем. Ушул эмне үчүн кичине мисалы үчүн Союзбанда окуп жүргөндө менин үйүмдө мисалы телефон жок эле. Класс боюнча бир эки адам менен телефон бар эле. Үйүнө барып телефон чалып алып, алло деп үн чыгып калса коркуп коюп койчубуз. Анан таң калат элем. Эмнеге ушундай телефон мисалы үчүн менде жок? Анан ал убакта кийимдер да аябай аз болчу, бир кылдай кийинчү. Кээ бир балдар ушундай чекский туфли, саламандра, цебо деген бут кийимдер чыкты эле, кийип калса эмне үчүн менде жок деп таң калат элем. Ушундай кийимдердичи. Кийин бара анан кийин жашоодо түшүнө баштайт экенсиң, баарына кайыл карап калат экенсиң, ушуга шүгүр деп калат экенсиң. Ушусуна шүгүр, ушуга Алла Таала чечишиз. Алышын билдирип калат экенсиң. Кийин жашоону түшүнгөн сайын только пешенеңе жазганда качып кула албайт экенсиң. Адам төрөлгөнгө чейин 15 жыл миң мурун жазылат деп атпайбы жашоосу. Ошондон кийин нааразы болсоң деле орусча айтканда грубо толк жок. Андан көрө ыраазы болуп сүйлүп жашай бериш керек. Жакшы, абдан. Кийин андан кийин уже түшүнүп калат экенсиң. Башында биле жүргөнбүз ошентип. Шашылды ба? Орустар айтат го. Если есть проблема, которая не решается, дейт. Эмне үчүн ойлоносуң, зачем думать, дейт. Все равно не решается, дейт. Все равно чечилбейт, дейт. Если есть проблема, которая решается, дейт. Эмне үчүн ойлоносуң, дейт. Ал баары чечилет, дейт.
чечилсе деле ойлонсоң толук жок, чечилбесе ойлонуп толук дегендей. Ойлонуштун кереги. Ойлонуштун кажети жок экен. Абдан жакшы. А орунга өзүң врач келсең ойдон келет экен го. Туура эле. Стресс, керексиз ойлор. Ошо. Мен мынтип көп айта берем да пациенттерге. Мисалы үчүн 3 күн мурдагы маселелериңизди эстей аласызбы дейм да. Эч ким эстей албайт да 3 күн эле мурункуну. А бир жуманы тим более эстей албайт. Эми, значит, сиз айтканыңыз туура эле болуп атат да. Мен орусча сөздөрүм аралашып атат. Кинону мисалы бир тасмага тартылып жатканда өзүңүз толуктап турасызбы ролду же болбосо көрсөтмөгө ылайык көбүрөөк ушу жакын болгон аракет кыласызбы? Жок, биринчиден ролго ылайык ролуңду ойноо аракет кыласың, ролду образ жаратканга. Анан режиссер өзү толуктайт. Бул жагың ашыкча болуп кетти, бул жагың жетпей атат, өзү толуктап айма болуп турат. Сени режиссер айтып турат, ушуга ылайык ойнойсуң. Албетте эми режиссер айтканда ойноп берсең жакшы. Эми режиссерлор да түрү көп да. Кээ бирки режиссерлор өзүнүн айтканынан кайтпаган, өзүнүн жашоосун, өзүнүн көз карашын, өзүнүн образын жаратып алат. Аны турап беришин керек. Кээ бирки режиссерлор ошол сюжетке ылайык образ таап берет. Мисалы мындай эле түшүндүрөйүн, бир режиссер бар экен. Анан кийин монолог айтып аткан экен. Монолог айтып бер мага, тезтей, мындай кылып сүйлөй деп. Аябай берилип монолог айтып берсе, андай жакпайт атат, мага башкача айтып бер деп. Анан мындай кылып аябай грамотно, шашылбай монологдун соңун айтып бер. Андай болбойт, мындай айтып бер деп. Анан болбой биягын айтып. Мага эме ылайык да, режиссердун актер өзү чеберчилигине ылайык ар кандай образды айтып берет. Эч жакпай коюп режиссер акыры жине келтирип деп сүйлөгөн. Мына эми жакты деп. Себеби ал өзүнүн жашоосун көрсөткүсү келе берет экен да. Ошого сүйлөп койгон экен. Мына эми жакты мага деп калгандай. Биз да режиссердун психологиясын издеп көрөбүз, акырын образын жаратып көрөбүз. Анан кээ биркилер бул актер менен иштешип эле, бунун образын чыгып эле буга киришип кетип, ар кандай режиссерлор. Анан кийин ошого ылайык актер режиссерге карап туруп, образын өзүнө анча-мынча кичине өзгөртүп турасың. Анан аябай күчтүү режиссерлор бар. Бир образды карматып коет башында. Ошо менен до конца алып барат. Унчукпайт. Кичине эле өтүп барасаң, мындай кылып. Кичине жетип барасаң, мындай көтөрүп коет, болду. Бир образды кармайт. А кээ бирлер күнү өзгөртүп берет образын. Эмне деп мынаны сүйлөп койчу деп. Эмне деп мына кылып койчу деп. Кечеги образың менен бүгүн образды мындай карайсың, анан кийин аны айтып түшүндүрүп отурам дейсиң, өзүнө ылайык ойноп кое бересиң. Негизи мындай бир мүнөздүү болуш деле кыйын да. Ар бир адам деле ар кылуучу да ар кандай боло берет го. Жок, өзү бир образды, бир кинода бир образ эле жаратышың керек да, бир мүнөздүү болуш. Ар кандай кылган болбой калат. Мен мисалы үчүн мен бир баатырды ойноп атып туруп эле эртеси анан башкача баатыр боло албайм да. Баатыр до конца бир образ чыгышым керек да. Жакшы. Ушул айтканыңызга жанагы жаза деген киноңузду эстеп атам. Айтканыңыздан ошол бир эмедесиз да, өзгөрбөйсүз баштан аяк. Ошол эсиме келип кетти. Сизде эми баарыбыз билген эң жакшы ролуңуз бул ошол Президент жана Бомуж деген киноңуз да. Ошол кинодогу жараткан ролуңуз. Эми ушул сиздин образыңыз өтө тездик менен бир жогорку тепкичке чейин жетет го. Сиз кандай ойлойсуз? Жашоодо да ушундай бир жетсе болобу экен, бир чоң натыйжага? Эми жашоодо жетсе болсо керек. Ачык эле жетип жүргөндөрдү көрүп атабыз, жетпей калгандарды көрүп атабыз. Эми баягы баардыгы аксакалдар айткандай ниетиңе жараша экен да. Ниетиң эле жакшы болсо баары жетет экенсиң. Анан кийин ниетиң эле өзгөрсө, албетте жетиш кыйыныраак болуп калат. Анан тез жеткендерди көрөбүз. Кеч жеткендерди көрүп атабыз жашоодо. Баягы кээ бирде кыйналып калсаң, кээ бирде хадисти ойлоп коесуң. Алла Таала жакшы көргөн адам көбүрөөк кыйнайт, мага жалдырасыз, мага сүйлөгөн жалдырган жакшы көрөм деп эме кыласың. Кээ бирде тез жетип калсаң, күчтүү мусулман, Алла Таала жакыныраак, бай, күчтүү, Алла Таала жакыныраак адам деп аны элестетип коесуң. Ситуация карап, ушу хадисти карап,
эме кылып кете бересиң. Жакшы. Дин жагынан дагы бир жакшы эле мындай жакшы мусулман катары деле жашайт окшойсуз деп ойлоп калдым. Мен исламга жакыныраакмын. Болуш үчүн жакын болгонго аракет кылам дайым эле. Алыстабай эме албай, бирок мындай элге көрсөтүп эмес өзүм. Жакын жакшы. Ооба. Ушул азыркы жолуңуз дагы өтө жакшы болду. Дагы ушуга окшош эле бир суроо. Жашоодогу бир жакшы натыйжалар кандай бир 3 фактордон көз каранды деп ойлойсуз? Ийгиликтер деп кое берели. Дагы айтылачы, түшүнбөй калдым. Жашоодогу бир жакшы жетишкендиктер кандай бир 3 фактордон көз каранды болушу мүмкүн? Мисалы аракет дегендей, эмне кылса адам жакшы бир даражаларга жетет деген мааниде. Өзүнүн ниетинде балким, же башкалардын көзүндө деле көтөрүлө алат деген максат. Ой. Эми жакшы даража ушу, по-моему, мен жеке оюм боюнча ушул талыкпас эмгек, жакшы ниет, анан кийин ошо эмгек эле экен. Биз деле мындай эмгекчил балдарды көрүп турабыз, аябай бутуна бутун тийбеген, аяктан чукка бияка иштеп жүргөн балдарды көрүп атабыз, даражасын. Анан күчтүү актерду көрөбүз, жалпоолорду. Ошо оюмча эле аракет менен эле эмгек экен, жетиш нерсеге. Жөндөн жөн эле болуп калбайт. Болбойт экен, оңой менен болбойт. Ооба, кошулам. Бул эми жөнөкөй эле суроо. Койсой аласызбы? Жок, ошону албайм. Койсо албайм. Жакшы. Бирок үйрөнүш керек экен аябай. Азыркы учурда эми көп эле адамдар деп коелу, ар бири дебесек дагы өзүн кантип болсо дагы сездиргени, бир элге бир көрсөткөнү аракет кылат да. Ушул туура аракет деп ойлойсузбу? Жок, туура эмес. Туура эмеспи? Албетте, башка туура эмес. Адам көрө иштин кыла бериш керек деп ойлойсуз. Азыр бизде могу блогерлер, ушу соцсетте иштеп туруп аябай издөө болгондор аябай көп да. Аябай көп. Бирок мисалы үчүн бизде блогерлер менен деле иштеп көрдүк. Аябай момундай подписчигим аябай көп, иштеген аябай көп. Киного келгенде жок экен. Аз эми киного иштеп кичине эме кылгандар. Бизде аябай күчтүү блогерлер менен иштеп көрдүк. Кыйнап таштайт. Баягы эле блогерлик эмеси менен, баягы эле. Анан ошол эле блогерлер деле кийин эслеп окуп, чокуп, ошо камераны түшүнүп, актёрдү түшүнгөндөн блогерлик таштап коет. Өзү эле таштап коет. Мен туура эмес кылып жүргөм экен деп. Анан окубай эле кой. Аларга мен подписчигим көп акча табам деп жүрө берет. Барган сайын бузулуп, ошо канчасын бузуп. Баягы шариятта деле бар го, акылы эс аз адамдар, мындай эптемелер башкарып калат дегенге ушу жакындап баратат ошо блогерлерчи. Азыр көз каранды ушундай. Мындай суроо болсун, кийинки суроом. Мисалы үчүн, эми ар бир адам ой бузулуп турат да. Эми өтө жаман дебейин. Мисалы жаман нерселерди ойлоп калат, кээде бир керексиз нерселерге көбүрөөк алаксып калат. Мисалы телефонду сааттар бою отуруп калабыз да. Ошондой учурларда эми баары бир адам ичинде кыйналат да. Мисалы мен кыйналам. Өзүмө оңдош үчүн мисалы бир 5-10 мүнөт китеп окуп калса беле, дароо оюм жакшы жакка өзгөрөт да. Сиз ушундай бир учурларда кантип өзүңүздү бир тартипке салганга бир эме кыласыз, болуп калса ошондой? Биз деле ушу китепке же сууга түшүп, же бир нерсеге аракет кылабыз. Азыр тем более баягы мына искусство адамдары сезимтал келет да. Бирөө туура эмес карап койсо, бир туура эмес тонун өзгөртүп сүйлөп койсо эле билесиң анан кандай, кайсы ниетте айтып атканын, кайсы ниетте кандай көз карашты айтып атканын искусстводан баары эле актерлор көрө сезимтал болот. Көчөдө өтүп барат деле ким карап кеткенин уже сезе баштайсың. Жакшы көз караш менен, кандай ниет менен карап атканын. Бизде деле искусство адамдарына ушундайлар көп да, аябай көп. Кызгандар бар, жөндөн жөн кызганар бар, талантты жоктор бар, эмелер бар, билдирбей эле эме ар кандай кылып настроениеңди бузуп, же мындай кылгандар толтура. Бирок мен жеке өзүм эле айтайм, бирөө салыштырбай эле коеюн. Мен анда башка көңүл бурбайм. Өзүм жеке. Анан кийин ошол бир нерсе эме болуп калса, ошо жаман көрүп эме калса, мен сразу эле бетине айтам. Желательно мындай. Аны кечке 2 күн, 3 күн эзилтип карап, жаман көрдү, эмне сен
аны жаңы влюбленный глазам смотришь деле. Сүйгөн көзүмө эмне карап атасың деле. Жакшы. Эме кылып айтам, уста баягы. Өзүм да эме кылышсың, кеңири басып эме кылышсың. Мен деле бирөөнү жаман ойлоп эме кылганга көп деле көңүл да бурбайм. Возраст келип калган балким. Абдан жакшы. Сизге чейин ушул бир тамадалар менен бир маек кургум келди да. Бирок негедир адам даражасы бир аз көтөрүлсө эле, эми муну даража деш деле кыйын. Тамадалыкты эми балким бул деле жакшы кесип, бирок мындай текеберленген нерсе пайда болуп калат экен да. Ошол мындайча айтканда тамада менен бир ушинтип сүйлөшүп отургум келди. Анан максат эмне? Той жөнүндө сүйлөшкүм келди да. Эми анын мисалы сиз менен кино жөнүндө сүйлөшсөк болот. Сизден көп нерсе алсак болот. Эми тамада менен сүйлөшкөндө ошо тойдогу бир жакшы бир өзгөрүүлөрдү кандай кылсак болот деген нерсени иликтегим келди да кыскасы. Бирок мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошол суроону сизге дагы берип көргүм келип турат. Негизи ар бир кыргыз үчүн менин оюмча эң бир жагымдуу учурлардын бири бир тойда. Бирок тилекке каршы акыркы учурдагы тойлор өтө кайталанма, өтө бир адамга мындайча айтканда көп эле учуру керексиз болуп калат да. Ушуну кантип бир реформа кылып тойлорду жакшы кылса болот эле деген бир сунуштарыңыз болобу эле элге? Жок, менин сунушум жок, себеби буну аябай чоң адамдар деле үстүдөн деле чиновниктер деле аракет кылып атат, бирок кыла албай атат. Анан алар кыла албай аткандан кийин биз деле кыла албасак керек. Бирок мен ушу той топур дегендерге көз карашым меники башкачараак эмнегендир. Анан ушу илгерки анан баягы той топурду той болуш керек, той кылып керек дегендер ошол блогерлер, ырчылар, операторлор, тамадалар ошол эле тойдо иштегендер басымдык көбүрөөк да. Анан ырчылардын дагы подписчиги көбүрөөк, тамадалардын подписчиги көбүрөөк, операторлордун подписчиги көбүрөөк. Азыр эмелер мобилграфтар да чыкты, тойго чыгып алардыкы да көп, тронщиктер бар, тойдо кызмат кылган ошончо ырчы, ошончо чоорчу, ошончо бар. Алар акчасыз калат да. Мен жеке оюм да эми, баардыгы тыйынсыз калат. Ошон үчүн бияктан аябай карапайым эл, миң карапайым эл ой той деп айтканы менен бул жактан бир эле тамадан 10 000 подписчиги болуп 1000 адам жөлө басып коет. Ошон үчүн булардыкы подписчиги көп болуп булар бир-эки реклама ойлогон кийин жаштар, адамдар кызганып эле коюп, биз да той кылыш керек деп анан кайра эле гүлдөнө берет да. Пока булардын полный бул жактагы адамдардын эме болмай сайын жүрөк адамдар айткан бойдон калып кетет. Азыркы заманда хай-тек технология алдыда да адамдардын эме илгеркиде азыр мисалы концерт же бир нерсе койсо, кино коюп калса афиша илинбейт. Мурункунда азыр только телефондон же баягы көчөдөгү эмеден бир-эки көрүнүп коет. Же кино чыгып атканда эле мобилграфта реклама кылып коет, болду. Азыр информационный эме күчтүү да. Ан биякта андан кийин целый бир район айтып атса деле бул жактан 2-3 адам айтып туруп, целый райондукуна адам көп болуп атпайбы? Ошон үчүн булар ошону постоянно поддержкага кармап тура берет, же акчасы калат. Булар карапайым элдики үндөр жетпей тура берет. Мен жеке оюм, билбейм эми. Субъектив оюңуз. Анан эң кызыгы айтайын дегеним, мисалы канчалык биз тойду бир чоң кылсак дагы акырында ушул тойду бир жолу көрөбүз видеосун, же 2 жолу көрөбүз да. Калат да ал. Даже өмүр бою көрүлбөсө керек. Эми кыскасы минусу көп да бул маселе. Өткөнү бир эле айтып атат эле, бир жыл эс кырсана той болбосо бир чоң шаар жасалып бүтөт экен дегенде. Чашасы көп. Кезектеги суроо. Адам көбүрөөк өз алдынчалыкка умтулганы жакшыбы, же болбосо ата-энесин, мисалы, устаттардын умуттагы турганы көбүрөөк маанилүүбү? Эми ар кандай кесипте ар кандай умтулган жакшы болсо керек. Мен жеке оюмча кесипке ылайык. Мисалы үчүн бизде искусство адамдарда өзүмчө умтулган жакшыраак болот. Өз алдынча. Мисалы үчүн бир ырчыны же болбосо бир аккордеон ойногонду же бир актёрду же экзамен же кино барып атканда мисалы үчүн 500 сом 1000 сом берип өткөрүп койчу деп өткөрө албайсың да.
Ал өзүнүн чеберин көрсөтүш керек, өз талантын көрсөтүш керек. Мындай суроо болсун. Адам мисалы 50 жашта деле өзүн 20-30 жаштагыдай сезеби же башкачараак болуп калабы экен? Башкачараак болуп калат экен. Өзгөрөт баары бир. Өзгөрүп калат экен. Мен дагы кээ бирде менин жаш кезимде сальто, шпагат, спортивный спорт жакка спортко эме кылсам да аябай жакшы элем, шыгым күчтүү элем спорт жакка, аябай күчтүү элем спорт жактан. Эл кылбагандар кылат элем. Элдер жерге шпагат көтөрө албаса мен дубалга шпагат көтөрөт элем. Элдер мындай жарым этаждан секире албаса мен 2 этаждан сальто кылып секирет элем. Дарактардан секирет элем. Биз театрда деле айтылып калды биздин курстарда. Ошо 35 жыл, 40 жылдан бери илгери биз 35-40 жыл ошол окуучага. Ошо 35 жылдан бери спортивный курс иштедик, эч ким жетпеди деп айтып калчу биз. Анан кээ бирде ошону жаш кезде эстеп, залпага барып калганда кылайын дейм. Өткөндө кылам деп колум чыгып кетти. Жарым жыл жүрүп сындырып. Болбой укпайт экен дене. Дене дагы баары бир өзүн сездирип баштайт да. Жаш кезде чуркап барып да кылайын десем, бир жаш балдар кылып аткан экен, аны тура андай кылбайт. Мына карап тур, тарсы колум чыгып кетти. Мындай суроо болсун. Мисалы бардык эле куракта адамдын күтүүлөрү боло берет да. Сиздин эң бир пигиңиз алды деп ойлойсузбу дагы эле? Мисалы үчүн дагы да чоңураак ушуга чейинкилерден чоңураак нерселерди күтөсүзбү? Албетте күтөм, чоңураак нерсе күтөм. Ошо Раматылык Азиз Мурадилаев деген досум, ошо Алымбекте ойногон бала. Анан эң эле жакын досу, биз ошо окуп жүргөндө эле экөөбүз көп жүрчүбүз, студент кезде эле. Анан кийин ошо Ошко барганда, Бишкекке барганда дагы мен ага жолугат элем, сөзсүз. Ал Ошко келсе, ал мага жолугат эле. Ал деле буяка келсе, ачык айтат, мен Тима сага эле кетти, мага повод калган эди. Мен дагы аяка барганда экөөбүз дагы эч ким жок, экөөбүз жолугуп алып, анын аялы да курсташым билет, мамасы да, апасы дагы агыз бала да, үйүндө көп жашадым студент кезде. Анан кийин ошол көп айтчу. Биз кыргыз фильмден илгери 94-95 жылдар Азиз бир кино папасы экөө тартылган, атасы экөө. Атасынын жаш кезинде Азиз өзү ойногон. Анан биз ошол убакта бир кино тартылганбыз. Кийин ойлосом ошол эме толгонай экен. Биз студент кезде билбейбиз. Анан биздин курсташ балдар баары тартканда мону камера тартып келип, бияка келатты, мен мына жеримен кетип калыптыр камера, мен далыма тийип туруп неден кетип калды. Кийин камера бияка тартып кетти, Азиздин бул жерин тартып кетип калды. Анан Азиз экөөбүз ойлонуп отурдук. Анан неге эмне экөөбүз тарткан жок? Сенин бул жериңен биз киного кирип отуруп алганбыз. Биздин курсташтар чукарып жүрөт, Майрам, Аты деген кыздар, балдар чукарып жүрөт. Азиз экөөбүз эле жок. Андан кийин Дүйшөнбайда өтүп деген агай бизди куратор эле. Агай, ушунча киного бардык, эмнеге экөөбүз көрсөтпөй кой десем, экөөң күзгүдөн карадыңбы дейт. Анан экөөбүз таң калып калдык. Эмне болду экен деп. Бар күзгү карап келди, экөөбүз күзгү карап, эмне болду карап коюп. Агай жакшы эле, неге десек, экөөң кебетең шаарыктан окшоп турат. 41-жылдар, 40-жылдар силерде балдар жок эле дал убакта. Экөөң момпой, мон шарык болсо, баягы айылып калат, сен неге тартмагыла дейт. Экөөбүз анан деп түшүнбөй эле калганбыз. Анан кийин уже түшүндүк. Мен курсташ көбүбүздө айылдан келген балдар эле көрсө, айылда чачы өсүп, беттери кызарып, ошол тарткан. Азиз Бишкекте, мен Оштон, шаарда чоңойгон. Экөөбүз анан шаардык аппакай болуп турсак, мынтип чачтары да прическа модный болуп турса, просто экөөбүз алтайып коюшпу. Аябай бир капа болгонбуз азыр экөөбүз. Аны тапканга чейин кыйналдык. Ошо Азизде анан кыргыз фильминен бир жолу келат. Сөзүм эми аян чыгып коеюн. Анан ошол Западный автовокзал деп койчу эле, ошол жаңы автовокзал деп. Ошол бул жакта баягы жалаң ошол чоңдорду, жалаң академиктерди, жалаң ушундай президенттерди, депутаттарды, народ нация көмө турган жер бар эле. Ошол деле Азиз айтчу да. Я бы орусча көп сүйлөчү. Я не пожалел, кийин каранып ушул жерде өлдүм деп айтчу да. Анан кээ бирде ошо отуруп калса, кээ бирде мындай бир я скоро меня не будет, Тима, орусча көп сүйлөчү. А ты мне так, да? Деп, мен жакында болбой калам. Сен мага ушинтип атасыңбы, ушундай сөздөр айтып калчу да. Аны түшүнбөйт элем мен. Эмне деп атасың, Азиз деп.
Анан кийин мен алыста жүргөн Азиз өтүп кетти. Аябай эме болду да, жакын досум жоготкондо кыйын болуп кеткен. Кийин анан театрга келдим. Театрга келип бурчта турам. Бурчта турсам Эркин деген актер бала бар. Азыр Жүз театрынын көркөм жетекчиси. Кандай Тимур Байкетов да жакшы десе, аны карап туруп Азиз жокту билим калдыбы дейт анан. Жок, мен алмай алдабан дейт. Азиз жоктун билим кире албай тураса бурчта дейт. Аябай калат сөз айтты да, ошо бала сезип койду да. Деп неме кылды. Ошондо да азыр Эркинге азыркы айтам, Эркин ошондо сен эмне ушундай айттың? Каяктан таап алдың? Кээ бирде театрга киргиң келет. Бурчка келип турган багы Азиз жоктугун билип тургун. Азиз театрдын ичинде барбы, жокпу, театрга кирип келет элем. О, Тимур Байкетов да ошо Эржан Килграмдын актерлору, Дем театрынын актерлору. Кандайсыз деп эме кылат эле. Азыр барып бурчка келип турган кадимки эме болду да, мындай. Жок да багы, тартуу жок да, тяга деп коет орусча, тартуу жок. Ошол жерден анан кээ Эржан, Данияр деген актер, Тимур кандайсыз, келиң деп калган. Арнистер, кандайсыз, андайсыз урчашып эме болуп калган. Бирок ошону кээ бирде издеп барам, ошо Азизди. Бирок жок. Демек сиздердин достугуңуздар узак жана ушундай жакшы. Аны баары эле билет, эң аябай экөөбүз жакын дос экөөбүз билет. Экөөбүз тең Алымбек Таткаева экөөбүз тең конкурент болгонбуз. Жаш кезде экөөбүз чогуу жүргөнбүз, чогуу уктаганбыз, чогуу басканбыз. Бир нанды бөлүп жей дегенде ошол кыйынчылык убакта экөөбүз бөлүп жегенбиз. Нанды бөлүп түкүрүп алып жейт элек, сурай бербесиндер. Ошо Азиз баштаган ошондо. Чыныгы сиздер болгондо жакшы эми акыйкат ушул, эми ар бир адамдын акыркы күнү болот. Андан кийин ушинтип эскерип калабыз. Ушундай эми чындыгында Азиз Марадымбаев ар бир кыргыздын ушу жүрөгүнө алчу актерлордун бири. Сиз дагы ошолордун бири болосуз деп ишенем. Ой, өлтүрүп бербе азыр. Жок. Алдыда канча ролдоруңуз бар. Жакшы ролдордо күтөбүз. Анан акыркы бир суроо болсун. Рол аткарып жатып актер өзүн эркин сезеби же чыңалып да турасызбы аткарып жатканда? Эми бул дагы аябай оор тема да. Мисалы үчүн актер роль ойногондо ролдон чыкпай ойногон жакшы да. Образдан чыкпай. Эми спектакльдерде ролдон чыкпай ойнойсуң. 1 саат, 2 саат бирөөнү учурашып калсаң да анча мынча көңүл бурбай колуң мынтип ролдон чыкпаганга аракет кыласың. Актерлор түшүнөт. Сөзүңөн өзүң болсоң, анан Тима кандайсың, эмне сүйлөбөйсүң? Кээ эме болот да. Сөздөсүн түшүнбөйт, ролуңа чыгара берет. Туруп турчу анан сүйлөшөбүз, ролуңа чыгып кайра өзүңдүн кириң аракет кыласың. Кинодо дагы ролго кирип өзүңөн алдага эле. Если өзүңөн ролго кирип, образдан чыкпайм десең, бурчка туруп, ойлонуп, тамекиңди чегип, кофеңди ичип, ойлонуп отурсаң, эч ким эч айтпайт. Бирөө келсе деп койсоң келбейт эч ким. Эме болот. Анан кийин кээ биркилер ролуңа карап да, если мындай роль болсо, мына кийинки картинка даяр болгонго чейин сүйлөшүп, кандайсың деп кылып. Мен бирок постоянно картинканы карап, камераны карап турам. Анын ролум келгенде ошо минимум ошо 15 минут, 20 минут, жарым саат калганда мен өзүмөн өзүм алек болуп, азыраак сүйлөп, көбүрөөк эме бөлүүгө аракет кылам. Жак деген, жок дегенде бир жарым саат эртерээк катап, чоңураак роль болсо эртерээк эле эме кылам. Андан жеңил оңой роль болуп калса, баягындай актер ошо ха-ха хихи болуп жүрө бересиң. Абдан жакшы. Ыраазычылык билдирем дагы бир жолу. Ошо алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Эми сиздин акыркы сөз болсун, кыргыз элине бир кайрылуу каалоо тилектериңиз болсо айтсаңыз болот. Эми кыргыз элине каалоо тилек. Ошо ата энебиз, пешенебизде булачак кабыбыздын алдында ошол кадырлуу, бактылуу болуп, баардыгына ийгилик каалайм, баардыгына бактылуулук каалайм, баардыгына ден соолук каалайм. Эмне тилеги болсо тилегине жетсин, ниеттери түз болуп, ошол Алла Тааланын, Кудай Таалам сүйүктүү пенделеринин болгонго баарыңа тилектешмин. Рахмат. Сага рахмат.